Баардык сезимдердин баардыгын презерватив аркылуу сезсе болот. Ошого рахмат шүгүр дейбиз. Бирок баарына эле бул каражат чыга бербейт. Заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу көп нерсе билгиңиз келеби? Бирок кызыктай суроо жаткандан уяласызбы? Эч кабатыр болбоңуз, биз барбыз. Негизинен бул аябай коомдо көпкө мындай аралашкан миф болуп саналса эсептелинет. Мурун болбойт болчу, бирок азыркы медицина өзү ордунда турбайт да бир жерде эле. Ошондуктан медицинанын мындай развитиясы болгондуктан спиральды азыркы күнгө кыздар да салдырса болот төрө элек. Негизинен презервативди бүт адамдар эле сексуалдуу активдүү жашоо менен жашап аткан адамдардын баардыгы колдонуш керек. Анткени бир гана балалуу болуудан сактабайт презерватив, бул дагы жана жыныстык жол менен жугуучу инфекциялардан да сактайт. Эми биздин коомдо билесиңер да ошол табу бар, менталитетке жарашпайт дейт кээ-бирлер, биздин жанагы динибизге жарашпайт, туура келбейт, дал келбейт деп эле ошол сөздөрдү айта беришет. Ошондуктан коомдо табу болуп, бул уят нерсеге айланып калып, анан секс жөнүндө же жыныстык катнаш десең, же башка өзүңдүн органдарыңды айтсаң деле ошол уят сезилет да. Ошондуктан бул жаштарда болобу, чоңдордун арасында презервативди аптекадан же башка контрацептивдик каражаттар сатып алуу бул аябай уят нерсе. Анткени ошо кичинекейинен бери ошондой чөйрөдө чоңоюп калышкан. Бул эми эркектердин арасындагы миф. Презерватив менен баардык сезимдерди сезе албайсың, же эрекция жоголуп кетет, же дагы бирден. Негизинен презерватив бул латекстен жасалат да. Латекс деген аябай мындай жука да, аябай мындай тонкий. Анан баардык сезимдердин баардыгын презерватив аркылуу сезсе болот. Анан эрекцияга тиешеси бар деген бул мифтер. Бул дагы мурунтан калган миф. Медицина бүгүнкү күндө ордунда турбайт. Ошондуктан гормоналдык таблеткаларда жана каражаттар дагы мындай кандай десем жаңыланып же башкача методдор менен жасалгандыктан азыркы күндө толбойт. Аны деген мурунку мисалы жанагы 50-60 жыл мурунку таблеткалардан толчу, бирок анда дагы бир 2-3 килограммга эле. Азыркылар кээ бир учурларда мисалы ошол вести сбрасывать эткенге да жардам берет. %100% коргогон каражаттар бар. Каражат бир эле каражат. Бул деген сексуалдык катнаштан баш тартуу. Бирок баарына эле бул каражат чыга бербейт. Бул деген негизи коомдогу чоң көйгөй да. Эмне үчүн аялдар сактанат, эркектер сакталбайт? Эмне үчүн аялдар? Бул деген баардыгы үй бүлөнү пландаштыруу боюнча суроолорго такалып келебиз. Бул жерде биздин коомдо көнүп калышканда ошо аялдар ошо баланы төрөп, баланы мындай кандай десем жанагындай чоңойтуу, балага кам көрүү баардыгы аялдын кандай десем аялдын колунда. Ошондуктан презерватив болобу же башка контрацептивдик ыкмалар болобу ал дагы аялда да. Анан негизинен эркектерге бир эле презерватив методу бар да. Анан ошондон дагы эркектер эми бул деген кандай десем көбү түшүнбөй кетет болуш керек, бирок негизинен мындай маскулинность деген понятие бар, биздин бул деген ошол маскулинностька мындай өзүнүн таасирин этет да. Мен эркек болуп алып презерватив колдонсом тиги бу деген ошондой сөздөр бар. Ошол эле кыздык маселесин кандай көрөбүз да, бул жакта деген кыздык негизинен белгиси деп коюшат. Бул деген аябай тонкий мындай пленка сыяктуу эле да. Бул деген мындай пробка дагы эмес, бул мындай кожа дагы эмес, бул аябай пленка өзүнүн тешикчелери менен. Анан ошол тешикчелер мисалы ал деген кындын жана ичинде деген мындай четтеринде эле болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жакта кыздыгы бар деле ойго бүтүп калышы мүмкүн. Экинчиси бул деген петинг учурунда дагы айымдар бойго бүтүп калышы мүмкүн. Анткени деген эгерде жыныстык жанагы эркектердин суюктугу сперма ошол жыныстык мүчөлөргө аялдардын жыныстык мүчөлөрүнө түшүп калса мисалы ал учурда сперматозоиддер дальше кынга кирип кетиши мүмкүн да. Жок, негизинен эркектердин да айымдардын да презервативтери бул бир эле жолу колдонуш керек да. Бир эле жолу жууп
кургатып кайра сактанууга болбойт. Анткени өзүнүн эффективдүүсүн жоготот андай учурда. Айына бизде негизи андай айына канча табат деген жок, анткени деген бизде постоянный эмес да, бул тренингдер болобу же сессиялар болобу. Ошондуктан бир жылына 3-4 тренинг болсо ошого рахмат шүгүр дейбиз да, ошого акча төлөп бергенге.